Эс алуудан кийин жаңы эле жумушун баштаган эл өкүлдөрү өздөрүнүн фондуна каралган каражатты 2 эсе көбөйтүүнү жана майанасын жогорулатууну чечишкен. Буга чейин депутаттар аймактарга барууга транспорт чыгымы, кагаз калемдерди алуу сыяктуу муктаждыктарына деп айына 40 000 сомдон алып келишсе, эми парламентарийлер чыгымдары үчүн 80 000 сом ала баштайт экен. Мындан сырткары эл өкүлдөрү майаналарында жогорулатууну чечишкен, бирок айлык акысына канча сомдон кошулат азырынча белгисиз. Бул тууралуу жогорку кеңеш расмий маалымат тарата элек, бирок бизге белгилүү болгондой, айлык акыны көтөрүүнү депутаттар өткөн бейшемби күнү жабык эшик артында талкуулашыптыр. Бул боюнча айрым эл өкүлдөрүнө кайрылдык. Көпчүлүгү депутаттын фонду керектүү чыгымдарды жабууга жетпей жатканын айтышууда. Эл өкүлү Алишер Козоев муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин катарында депутаттардын дагы маянасы көтөрүлүшү керек, антпесе 40 000 сом эч нерсеге жетпейт дейт. Айтымында шайлоочулары менен жолугуп, айрым иштерди бүтүргөнү жума сайын Ошко барууга туура келет. Бир барып келген жол акысына 10 000 сом кетерин айтат. Ар бир депутаттын өзүнүн баягы канцелярдык товарларды, ошондой эле жанагы шайлоочулар менен жолугушууга барган билет и башка расходдор үчүн көтөрүлдү. Ал эми бул айлык боюнча, айлык маселе боюнча кимге кандай көтөрүлдү, менде азыр так маалымат жок. Себеби стажына карап, алган чинине, буга чейинки кылган иштерине, званияларына карап көтөрүлөт экен. Бирок ачыгын айтканда менин айлыгым канча болду, мага мен пока маалыматым жок толук. Эми биринчи кезекте биринчи айлыкты алып көрсөк анан билебиз да. Айрым эл өкүлдөрү жабык өткөн жыйынга катышпай калганын айтышууда. Алар айлык акыларынын жогорулай турганын кесиптештеринен укса, дагы бири массалык маалымат каражаттарынан окуптур. Биртөө эле көтөрүлдү деди, но көрөбүз канча. Ну вот фонд был 40 000. Почему сейчас хотите увеличить? Ну, прежде всего нужно исходить из того, что лично у меня нету большого бизнеса. Жеке өзүмдү айтсам, чоң бизнесим жок. 2 балам бар. Жубайым бала карап үйдө. Бизнеси жок болгондорго азыркы алып жаткан маяна эч нерсеге жетпейт. Ишкерлик менен алектенгендерге балким айлык акы анчалык деле маанилүү эместир. Бирок маяна көтөрүлгөндө таза, коррупцияга аралашпаган мага окшогондорго жакшы болот. Анткени депутаттардын ишмердүүлүгү натыйжалуу болот деп ишенем. Мен 30 000 сом алам. Сентябрдын аягында эмгек акыга канча кошулганы билинет. Ну, аны мен айта албайм азырынча пока. Сөздөр эле болду, а так пока еще чечилбей калды. Жабык болгон экен, мен бирок билбейм. Эсли биле турган болсом мен айтпакмын чын эле. Ооба көтөрүлдү, Кудайга шүгүр. Абдан кубанычтамын деп. Бирок андай болгон жок. Жогорку кеңештин төрагасынын маянасы 30 000, анын орун басарлары 27 000, фракция лидерлери жана тармактык комитеттин төрагалары 26 000ден алышат. Ал эми калган эл өкүлдөрүнө 25 000 сом эмгек акы коюлган. Иш тажрыйбасына мамлекеттик чинине жараша кошулуп отуруп бир топ каражат чыгып калат. Эгер жылына жогорку кеңештин чыгымдарына деп бюджеттен 700-800 миллион сом бөлүнсө, эми бул сумма 1 миллиардтан ашышы мүмкүн болууда. Мындан сырткары парламентте жаңы эмеректер пайда болгон. 3-кабатта дивандар алмаштырылып, журнал коюучу заманбап столдор орнотулган. Фойедеги терезелердин пардалары жаңыртылып, жыйындар залына илингендер да алмаштырылыптыр. Ошондой эле коридорлорго жаңы кызыл килемдер салынганын көрүүгө болот. Бир жума мурда иштен кеткен жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Эмиль Сыдыков 10 даана дивандын комплектин жана 1700-1800 чарчы метр кызыл килемди Кытайдын элчилиги алып бергенин билдирди. Килем, дивандар бул мамлекеттик акчадан эмес, бул спонсордук акчадан бөлүп берилди. Бул тагын айтсак, бул Кытай мамлекеттик посольство. Ошол элчиликтен биз официально кайрылганбыз. Бизге эмне жардам керек дегенде, биз ушундай ак үйдүн шарты начар, ак үйдүн бир тиги мебелдерин тиги мамлекеттик бюджетте каралган эмес, ошол боюнча жардам бергиле дедибиз да, алар бизге ошол дорожкаларды, анан мебелдерди сатып алып бергенге макул болуп, өздөрү сатып алып берип, өздөрү бизге алып келип беришти. Ошондой эле парламенттин 1-кабаттагы тармактык комитеттер өткөн 2 жыйындар залынын жанына келгендер үчүн жай жасалууда. Ал жерде учурда оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Мурда 120 депутат бар эле, азыр 90 депутат бар. Анан 120 депутат жетишпегенинен ошол жана биринчи этажда бөлмөлөрдү, сиз айтып аткан бөлмөлөр. Ал бөлмөлөрдү кабинет кылып, фракциядагы фракциянын тиги ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн болуп калчу да. Азыр келген министрлерди айтабыз, келген департамент башчылары ошол комитет өтүп атканда туруп калып атат. Анан аларга условия бар. Шарт түзүү максатында ошол жерлерди ачып, ушундай бир жакшы шарттар түзүлсүн деп төрага өзүнүн поручениясы менен Таан Тургумбаевичтин өзүнүн поручениясы менен ошол поручение берилген, ошолор иш жүзүндө ашылып атат.
Мындан сырткары парламентарийлер ишке киришери менен аял депутаттар кызматы унаалуу болгону ачыктала баштады. Көрсө аларга машиналар март-май айларында эле берилиптир. 19 айымдын ичинен Элвира Сурабалдиева мамлекеттик унааны колдонуудан баш тарткан. Ал эми Айгүл Айдаровага берилген машина бузулуп, гаражга токтотулуптур. Ооба, 4 ай болуп калды, бирок ал 16-жылы утилизацияга кеткен машиналар экен. Бир жолу үйдөн чыгып бул жака чейин көрдүк кандай экен. Мотору күйүп, тети чүйдө Панфиловада мотор күйүп калып калган ошол бойдон. 8 000 акча кетти. Аны оңдоп, моторун оңдош да кымбат турбайбы анан. Бир-эки жерин оңдош керек экен. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн 8 000 акча кетти. Өкмөт жактан төлөнбөйт. Бензинди өзүбүз куябыз. Анан ошо ремонт болсо өзүбүз жасайбыз. Бирок мен колдонбойм. Ошондо бир жолу көрдүк кандай анан 16-жылы утилизацияга кеткен автоунааны түшүнүп атасыз да кандай ага караганда кээ бир Москвич, Жигулилер жакшыраак экен салыштырмалуу. Азыр ал машинаны айдабай элесиз? Жок, турат. Эмне кереги бар, мен чөнтөгүмдө жөн эле ашыкча 10 000, 20 000 кетип калат экен. Дагы 8 000 арзаныраак жасаттыңыз деп айтышты. Свои да берет. Азыр өзүм машинаңыз менен келесиз? Менде машинам жок, үйүм жакын болгондуктан жөө келем, жөө барам. Автоунан өзүбүз карап атабыз, өзүбүз неме кылып атабыз, ремонтко, бензинге бүт өзүбүздүн акчабыздан каражат. Себеби деген өзүмдүн машинам жок болчу, андан кийин анда тиги квартирада алган жокпуз, Сокулуктан келип жүргөм, кыйналып, алысыраак жолдон. Ошого постоянно на такси тоже тяжело. Ошол үчүн ошол унааны алдык. Мындан тышкары 30 эл өкүлүнө кызматтык батирлер берилгени белгилүү болду. Өткөн чакырылышта болсо депутаттар аларга каралган артыкчылыктардан баш тартышкан эле. Рахат Жаныбекова, Улукбек Абдиев, НТС.